38-күн. Мына мен көп күндөн бери жалынып атам. Өзүмдүн үстүмөн иштеп атам. Жана ар бир жаңы күн менин ишенимимди бекемдейт, мага күч берет. Бүгүн мен кызматты тандайм. Жер жүзүндөгү бардык тирүү жанга кызмат кылууну, тааныган жана тааныбаган адамдардын баарына кызмат кылууну. О Кудай, сага кызмат кылууну мен молитванын убагында жасайм. Жана өзүмдүн жашоомду, өзүмдүн ар бир күнүмдү сага, Кудай, өзүмдүн элиме, өзүмдүн ата-энеме, өзүмдүн наставниктериме, өзүмдүн балдарыма, өзүмө жана мени курчап турган айланама кызмат кылганга арнайм. Жаратылышка кызмат кылам. Мен өзүмдүн жашоомду кызматка арнайм. Ар дайым мен бакта отургузганда мен ага камкордук кылам жана кантип гүлдөп атканын, мөмө берип атканына көз салам. Бул менин кызматым. Мен көп окуучуларды кабыл алам жана мен аларга өзүмдүн тажрыйбамды жана билимимди берем. Бул дагы менин кызматым. Мен аларга өзүмдүн билгендеримди үйрөтөм жана ошону менен бирге өзүмдүн кылган ишим менен үлгү болом. Эгер жолдо таш жатканын көрсөм, сөзсүз аны алып коем. Эгер муктаж болуп аткан адамдарды көрсөм, сөзсүз ага жардам берем. Мен жолдорго, көпүрөлөргө, больница жана мектептерге инвестиция кылып турам. Анткени мен бул жашоомдо пайдалуу иштерди кылгым келет. Бүгүн менин кезегим келди. Мурда муну менин ата-бабам жасаган. Мен ишенем, эч ким бул жашоодо эч кимге карыз эмес. Мага да эч ким карыз эмес. Бирок менде элдин алдында милдетим бар. Менин өзүмдүн элимдин астында милдетим бар. Кызмат кылуу, ана мага кечөөкүдөн да мыкты болууга жардам берет. Кызмат гана менин көп нерсеге жеткениме жардам берет. Кызмат кылуу мага жетилген адам болууга, ийгиликтүү адам болууга жардам берет. Менин жашоом байыраак, ийгиликтүүрөөк болуп баратканын мен сезип атам. Мен ар бир күнү кубанычты жана жашоом жакшы жакка өзгөрүп баратканын сезип атам. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жактан менин жашоом мыкты болуп баратат. Өзү үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле жүргөн адамга караганда элдерге кызмат кылган адам көбүрөөк пайда алып келет. Мен Кудайга эле кызмат кылып, адамдарга кызмат кылбай койбойм. Мен адамдарга канчалык көп кызмат кылсам, ошончолук Кудайга жакын болом. О Кудай, мени курчап тургандардын баарына, улууларга да, бардык балдарга да кызмат кылганга мага күч бере көр. Мен сага жаркын жашоом үчүн ыраазычылык билдирем. Күндөн күнгө дайыма бардык жагынан менин жашоом мыкты болуп баратат. Күндөн күнгө мен күчтүү инсан болуп баратам. Мен өзүмдүн үстүмөн иштеп, өзүмдүн мүнөзүмдүн үстүмөн иштеп, мен күндөн күнгө кемчиликсиз адам болуп баратам. Мен кызматты тандайм жана кызматка барам.